Бүгүн Атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейинин курулушунун жүрүшү боюнча көчмө жыйын өткөрүштү. Анын жүрүшүндө депутаттар айрым экспонаттардын жана эмеректердин баасы өтө кымбат көрсөтүлгөнүн айтып, мында коррупциялык элементтер бар экенин билдиришти. Эл өкүлдөрү бир нече ак түстөгү узун жыгачтарды көрсөтүп, ар бир жыгач 600 долларга бааланган. Мындан тышкары Германиядан отургучтардын ар бири 100 000 сомдон сатып алынганын айтып, нааразычылыктарын билдиришти. Ну как плоскогубцы тецовские, видите? 600. Их 54 штуки, считайте. Детский садов строим. 2,5 миллиарда сомов. А вот сюда затратить 2,5 миллиарда, купить вот такие стулья, все, есть ли необходимость? Да, нужно хорошие, но не такие же дорогие. Это же не отель 5-звездочный, где прийти кофе будут пить, на таких стульях, диванах сидеть. Мындан тышкары тарых музейин оңдоо үчүн консультативдик дизайнерлик кызматка 394 000 евро коротулган. Эл өкүлдөрү алган эмес, жылкылардын статуясынын ар бири 14 000 еврого бааланганына таң калуу менен карап, сын айтышты. Кароолчулар отура турган отургуч, музейден теги кызматкерлер отура турган отургуч, музейге келе турган адамдын отургуч. Ар бири 100 000 сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15 000ден кымбат жок. Алар анын 10-ун эмес, 100-ун эмес, 1000 деген алып атпайбы. Витринаны көрүп атасыздар, эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну айылдарда уй жылкы тосот, туурабы? Токойдо кураган эме бекер жатат. Кыргызстандагы мебель ташаган, мебель жасаган фирмаларга айтсаңыз, муну жөнөкөй запрет эле да. Жөнөкөй эле жыгач. Ар бири 600 доллар, бул бир жылкынын баасы да. Бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыз несемен да. Ушул акчаны бала бакчага, оорукана ремонтко жумшасак болбойт беле. 1 миллиард 559 миллион сомго Кыргызстандын райондорундагы бүт борбордук ооруканаларды ремонтконго жетет эле да. Маалыматка ылайык тарых музейинин реконструкция иштерин гранттык негизде жасап берүү үчүн кыргыз тарап туркиялык компания менен макулдашууга барган. Бирок кийинчерээк кандайдыр бир себептерден улам музейдин оңдоп түзөө иштеринин экинчи этабын кыргыз өкмөтү колго алат. Ага мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнүп берилген. 2012 жылдан бери көтөрүлүп келген. 2012 жылы ошол кездеги президент Атамбаевдин катышуусунда болжолдуу эскизный проектин талкуулап, 12 жылдан бери тарых музейин реконструкция боюнча ишке ашыруу боюнча иштер жүргүзүлүп келген. Каражатты кайдан табабыз деп. 23 мартта 2016 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түрк ТИКанын ортосунда макулдашуу кол коюлат. Ошого меморандумга ылайык тарых музейинин реконструкциясын ТИКа өзү ашырмак. 25 мартта өкмөттүн буйругу чыгат. Ушу тарых музейинин реконструкция боюнча заказчик деп мамлекеттик курулуш агенттиги аныкталган. Бүт каржылоо маселеси, жол долбоорлоо маселеси, жанагы техникалык көзөмөл жүгүртүүнүн баары тең премьер-министр ошол кезде Сариев кол койгон. Эл өкүлдөрү музейдин оңдоп түзөө иштерин өткөрүүдө тендер жарыяланганбы? Жана ага ким уруксат берген деген суроону кабыргасынан коюшту. Кимден тапшырма алышкан? Тендер болду, конкурс өтсүн деп. Өкмөттүн токтому болгон, жана мен айтып кеткен конкурстун негизде ведомство аралык комиссия түзүлсүн деп. Ал токтому ким болгон? Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Кайсы кимдин катынын негизинде болгон? Негиз болот да, же бөлүм башчы кат жазат, же министр культуры кат жазат. На основании чего он подписал такое распоряжение? Распоряженияны даярдоо Госстрой даярдаган. То есть предложение Госстрой кылган, правильно? Госстройдун жетекчиси ким болгон? Абдиев Бакыт Абышевич. Ал эмненин негизинде ушуга таянган? Эмне үчүн тендер болуп конкурс болуш керек? Негизги мотивация эмне болгон? Тендер өткөрүүгө биз сумма белгисиз болгон. Проект жок. Анда конкурска да сумма белгисиз. Конкурс айтып атпайбы, квалификациялык болгон. Баа тууралуу конкурс болгон. Кызыкта логика жок. Сумма белгисиз болсо анда конкурста жарыялай албайсың да. Вот генералдык прокурор орунбасары эң негизги мыйзамыбыз ушунда. Көздү жумтуп, сумманы билбей туруп конкурс жарыялайт. Сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын түз-пөн-түз бузулушу. Кеп 1 миллиард 590 миллион сом келген. Эмне курабызды билбей, канча сомго курабызды билбей туруп конкурска отурабыз. Ошону кылган киши жоолашат. Депутат Каныбек Иманалиев музейди оңдоо иштерине президенттик аппараттан ким кураторлук кылганына кызыкты. Бул суроого архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү толук кандуу жооп берише алган жок.
Бирок буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Апрель телеканалына берген маегинде бул ишке кураторлук кылганын билдирген. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү 3 бөлүмдөн турган токтом кабыл алышты. Биринчи жанагы турецкий кредит гранттан баш тарткан өкмөттүк чиновник ким аныктайлы. Бекер берели дегенден баш тартып алып, бияқта коррупция бар. Себеби түрктөр коррупция бербейт да, ошон үчүн. Бир эле максат. Экинчи, генералдык прокуратура менен фин полицияда ошол жакта мыйзам урууларды аныктап, күнөөлөрдү аныктасын. Үчүнчүдө көчмөндөр оюндагы эле фирма бияка келип атпайбы? Ошондогу схема, коррупциялык схема бияка эле келип атат. Адрестер эле, Имподром, Тарых музейи эртең да берип атат да. Ошо схеманы аныкташ керек да. Бияқта чоң схема жатат. Себеби бүт жерде Имподромдагы тендери жок коюлуп атпайбы? Буда тендери жок коюлуп атпайбы? Бир эле фирма, бир эле куратор, бир эле киши. Бул иштер боюнча башкы прокурордун орун басары Атамекен фракциясынын көчмө жыйында айтылган бардык маалыматтар текшерилерин айтты. Маселе боюнча талкуу жүрүп көрүнүп турат. Биякта правоохранительный органдардын кийлигишүүсү керек экен. Мен ойлойм, сиздер азыр сунуштарды айтып кеттиңер. Жогорку кеңеш комитет парламент фракция өзүнүн чечимин чыгарып, бизге жиберсе, биз анан өз убагында териштүү жүргүзүп, сизге тийиштүү убакта жообун беребиз. Жыйынтыгында айтылган фактыларды бир айдын ичинде иликтөө үчүн укук коргоо органдарына 6 пункттан турган тапшырмаларды берүү боюнча чечим кабыл алынды. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.